Саламатсыздарбы, Келечек Туракча кооперативинин катталуучулары жана ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бизде буюрса дагы да бир сиздер үчүн жакшы жаңылык. Кандай жаңылык деп ойлосоңуздар, биздин кече жакында эле акыркы видеодо сүйүнчүлүп кабарлаган кардаларыбыздын бири азыр өзүн ак өргөлүү болуп, сүйүнүчүп кубанычан батпай отурган кези. Анда эмесе бул үйдүн тех паспорту Байкеге силердин көзүңөрчө ыйгарып койгонго уруксат этиңиз. Ассаламу алейкум, Байке. Ак өргөнүңүз кут болсун. Бул сиздин ак өргөнүңүздүн тех паспорт экен. Кандайсыздар? Жакшы, шүгүр. Ден соолугуңуздар жакшы келиңиздер. Көптөн күткөн күн келди буюрса. Буюрса келди. Чыдамсыздык менен күтүп отуруп өзүңүздөрдүн ак өргөлүүңүздөр болуп калыңыздар буюрса. Буюрса. Андыктан өзүңүздөрдү аты жөнүңүздү айтып, тааныштырып, бизди Келечек Туракча кооперативин кайсыл жактан угуп келип калдыңыздар? Бир-эки сөз айтып кетсеңиз болот. Биз Туракча кооперативин Россияда иштеп жүргөндө балам ссылкасын жөнөткөн. Анан биз Россияга байланыштуу бул жака келиним очередке турган Ташматова Дамира Жума Маматовна, ал дагы ошол Россияда жүргөнүнө байланыштуу жолдошума оформить этти үйдү. Ал келе албайт болчу, анан ошо өзүбүз Беловодскийде турабыз. Ошол жактан Беловодскийден эле алдык. Алган ак өргөнүңүздөр жактыбы сиздерге? Ооба, жакты, 2 комнаталуу. Кудай буйрса жакшы, жакты. Алган ак өргөнүңүздөрдө жалаң гана жакшылыктар, той токтуулар болуп турбөсүн. Жана ошондой эле акыркы учурларда көрүп атасыздар да, кооперативдердин арасында ар кандай ызычуулар болуп атты. Бирөөдөр жабылып атты, соттолуп атты. Ушундай ызычуулар болгондо сиздерде кандай ойлор, сарсаналар болбодубу? Бизде деле эл катары болуп атты, бирок негедир ушу Келечек кооперативинин атына, өз ушу кызматына биз онлайндан көрүп турдук да, анан ишенип аттык, кээде переживать этип да аттык, анан бирок сабыр кылдык, келди. Очередибиз кудай буйрса. Сабыр кылып күтүп турдуңуздар демек, ишенип, жакшы. Бизди интернеттен эле угуп келдиңиздер. Тааныштарыңар үй алгандар жок болчу силерге чейин? Жок, балам жөнөтүп эле ошол балам аркылуу келип калдык. Балам ссылкаңарды жөнөттү, анан ошол номерлерге чалып, анан ошо консультанттар менен сүйлөшүп, анан келиним тургузганбыз ошо. Жакшы. Ошол ызычуулар болуп аткан мезгилде акчаны алып алгыла антип атыптыр деген айныткан тааныштарыңыздар да болбодубу? Жок, бизде тааныш деле жок. Кандай болгон жок? Өзүбүз эле өзүбүзгө ишенип, силердин коллективиңерге ишенип эле жүрдүк. Буюрса болот да деп, кичине акчаны салып алып, аны каяка жумшайбыз, анан көрүп тура берсин дедик. Ооба, туура. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин жумушубузду туура түшүнүп, туура кабыл алып, сабыр кылып, өз кезегиңиздерди күтүп турганыңыздарга. Биз Келечек кооперативине ыраазычылык билдиребиз, ушинтип ак өргөлүү болуп отурганыбызга. Анан Келечек мүчөлөрүнө айтмакмын, бизде эле ушул ыксан ызычуу чыгып кетти го, ошондо биз да баягы 1 жыл төгүп аткан акчадан кийин коркуп төкпөй калдык да акчабыздычы. Андан кийин келгенде бул балдар түшүндүрүп айтты, юристтер ушундай 1 жылдан кийин төгүлбөй калган акчаңызды кармайбыз деди. Биз аны туура түшүнүп менен кабыл алып, кармасаңар кармагыла, ал деле биздин да күнөөбүз бар да, ал жерге төкпөй койгонбуз. Аны кармасаңар кармап калгыла деп ошо төгүлбөгөн 1 жылдык акчабызды кармады, алдык да калаза. Ичине кошо турган акчабызды кошуп алдык, буюрса насип болсун. Силердин ишиңерге ийгилик, ушу Келечек элдин ишеничин актай берсин, келечегиңер кең болуп, ошо көп элди ушу очередте турган элдердин очереддери бат-бат жылып, силердин да жумушуңар туура түшүнүп, ошо баардык ушу очередте тургандар ак өргөлүү болсун, бизге окшоп жуксун, элге да. Ушу ишиңерге чыдаш керек биринчиси. Чыдасаңар жетсин. Ошол кезеңиздер келгенге чейин баягы ызычуулар чыгып кеткенде ай сайын төлөмдөрдү көптөрү токтотуп койгон болчу да. Анан ал бирок ошол токтотулуп калгандын себебинен дагы очереддер бир аз жайлап кеткенине туура эле түшүнүп, туура эле кабылдап атасыңыздар. Туура түшүнүп, туура эле кабыл алып аттык, эми биз көрүп аттык да, азыр интернет деген жетишип заманда баарын туура эле кабыл алып аттык. Сиздер биз менен Келечек Туракча кооперативи менен башында келгенде канча сомго келишим түзүңүздөр эле? Биз эми баягы шартыбызга карап эле азыраак эле акчага турганбыз, 1.300.000 калган өз кошобуз деген ойдо турганбыз да. Келечектен 1.300.000 төгүп, буну алгандан кийин да төгүш да бар да, ошого азыр ак эле акчага турганбыз.
Сизге сүйүнчүлүп чалган убакыттан кийин канчалык убакытта таап алдыңыздар? Үй издеп атканда кандай кыйынчылыктар болду? ооба үй иштеп атканда мындай иштеп атканда баягы таба берем деген эле неме бул 1.300.000 азыркы заманда үйдө эле табыш неме кыйын. Анан өзүбүз Беловскийде турган үчүн ушу Беловский жактан эле алдык биз. Кыйынчылык болду, иштедик. Азыр үйлөр мындай кымбаттап атканына караштуу өзүбүздүн суммага таптык үй. Канча сомго түштү ошол ак өргөңүздөр? 1.250.000. 1.250.000 болду. Эки комнаталуу. Эки комнаталуу үй. Жакшы алыпсыздар. Үй истеген адам билет да үйдүчү. Ошондо анан айтылат да бул сөздөрчү. Эртеле үй иштеп көрсүн бизден кийинкилер. Анан кийин бизге майдын башында айткан ушундай биз 1 ай толук. 1 ай толук дедиңиздер. Бизде бирок көптөр өз кезегин күтүп турган биздин көп мүчөлөрүбүз ошол кезеги келген убакытка чейин, уруксат берилгенге чейин эмне себептен ошол астыдагы адамдар үй таба албай атат, үй ала албай атат деген суроолор көп болот да. Бирок биз айтабыз ушундай эле. Келсин кезегиңер. Үй табыш кыйын болот. Оңой эмес жумуш бул. Оңой жумуш эмес үй табыш. Баягы айтканга оңой болор экен, издей келгенде өтө эле кыйын. Биз үйдү табыш. Айнып кетет бирөө. Туура биз кабыл алат. Анан иштеш кыйын үйдү табып анан кийин Кудай буйрса таптык биз. Жакшы. Насип болсун. Үйүңүздөрдө ар дайым жакшылыктар, тойлор болуп жүрсүн. Айткан ушу келечектин арткан үйдү болот. Келечекке рахмат негизи. Силерге да рахмат. Ден соолуктуу иштериңер алгылай берсин. Келечекке ишенгиле. Барыңыздар көрүп тургандай эле, буйруса биздин дагы да бир мүчөбүз ак өргөлүү болуп отурат. Андыктан буйруса бизде кезегин күтүп турган биздин мүчөлөрүбүзгө Кудай кааласа сиздерге дагы ушинтип ак өргөңүздөр кут болсун деп кутуктуу сөздөрүн айтып отуруп калган күндөргө Кудайым бизге насип эткен болсун. Андыктан бизден алыстабай биз менен чогуу бирге болуңуздар. Биздин YouTube каналга подписка болуп, жана ошондой эле жаңылыктардан артта калбаш үчүн колокольчикти басып, жана ошондой эле өздөрүңүздүн ойлоруңуздарды комментарийга жаза кетиңиздер.